Бүгін урматтуу мусулман тууганыбыз, арабызда көбүсү никебизге алып алгандан кийин нике нафака бериш деген сөз. Ар бириңдин кыздарың бар. Senin ayağın senden mümkün bulmagan, orça невозможный нерсени talap kılmaydı. Senin kolundan kelmegen mümkün bulmagan nersen ayağın senden talap kılmaydı. Senden ayağın talap kılgan nerse neken bilesin? Kim aytadi menden talap kılgan? Sen özüңdүн эжеңе, же карындаşına, же kızına, ушундай күйөө болса деген talap kılgan, ошондой болуңду да каалайт. Senin ayağın senden özüңdүn kızың üçün, же эже карындаşың üçün кандай күйөөдү кааласаң, sen ошондой күйөө болуп бер дейт ошондой. Ошондой эр болуп бер дейт. Ошондой жигит болуп бергин дейт. Sen de эртең кыз тарбия кылып атасың. Маяка келгенде урматтуу мусулман bir тууган, сөз келгенде айтып коеюн, эртең Кудайым буйруса, крокус тиyti колдо, ошо үй бүлөнүн проблемасы боюнча өтө жакшы сахна болот экен. Мен бүгүн Этер Хазрат менен отуруп сценарийсин уктум да. Кийин аны YouTube'дан көргөн мен андай болбойт. Живой көргөнгө эч нерсе жетпейт. Мени да бара живой көрөйүн деп келген да тура. А болсо насат точка кежиге келсеңер баары бар. Токтотуп коюп чайды ичип бер да жабышкан. Ошол эркектердин проблемасынын ролдо жакшы сакталашып кое берет экен. Андан кийин ошону чечүү маселесин бизге окшогондор чыгып, Шамил Хазрет, Элдер Хазрет мен чыгып айтып берет экен. Бул маселени кандай кылсак болот?